Унутта калып бара жаткан улуттук каада салттарды, коноктоосуудан тарта үрп адаттарды келечек муунга жайылтуу максатында кыргыз наркындагы жаштардын орто аталышында жаштар форуму Ошто өткөрүлдү. Студенттердин жалпы эле ушул жаштардын катышуусунда бир жакшы иш-чараны ачуунун алдында турабыз. Форумга Кыргыз Республикасынын катчысы Сүйүнбек Касманбетов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Форумдун алкагында мамлекеттик катчы Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсүнө жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын алкагында форумдун катышуучуларына баяндама жасады. Инсандын адеп ахлактык жана дене тарбиясын өстүрүү боюнча указ, кыргыз жараны жөнүндөгү указ, Манастын 3 илтигин өркүндөтүү жана жайылтуу тармагындагы указ жана нарк жөнүндөгү указ. Дагы ошол эле указ менен мамлекетибизде кыргыз наркын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын тегерегиндеги иш-чаралар. Мына ушул 5 указды мен 5 жаштагы баланын тили менен баарыңарга жеткиргенге өтө аракет кылабын. Анда улуттук аң сезимди, ар намысты сактоону, ата мекенди сүйүү, коргоо жана ага кызмат кылууну, түпкү нарктарыбызды, аталардан калган нарктар, бир катар коомчулукка ачыкталбай калган салттар тууралуу маалымдады. Мындай укканда, мындай сүйлөгөндө жөнөкөй эле сөз. Бирок бу жердеги ой жортумга көңүл бургулачы. Жатаарда дагы, сөздү дагы, көздү дагы, өзүңдү дагы, денеңди дагы аруулап, тазалап, жакшы ниет менен укташ керек экен. Ошону биздин байбичелер, аталар айтып атат. Аны менен катар Манас эпосундагы тарбиялык мааниси терең жагдайлар айтылды. Өтпөр атат аябай болот. Манас жөнүндө айтты. 1995-жылы 1000 жылдыгын өткөрүлдү. Бул жөнүндө көптөгөн азыр мисалы тарих факультетинде окугандар же ошол тарыхка байланыштуу адистиктер билсе, көбү билбейт да бул нерсечи, анан мындай тест-пестте келип калышы мүмкүн. Ошондо гана билбесечи, анан бул жөнүндө да аябай көп нерселерди айтып кетип атат. Анан Манаста мындай бир эле тармак эмес, көп тармактык кымтыгандыгын айтып атат. Ата бабаларыбыздын басып өткөн жолу тарыхый маалыматтардан учурдагы жаштардын айрымдары кабардар эмес. Улуттук баалуулуктар көбүнесе кастарланбай калганын жаштар билдиришип, мындай жолугушуулар байма-бай өткөрүлүп туруусун каалашат. Мисалы, азыр сөз болуп өттү, конок 3 күндөн кийин бизге мындай сөз менен катуу айтпастан ошону кайсы бир аракеттер менен көрсөткөн дейт. Башка айтканда, мисалы, жаздыгынан эле айткан дейт. Биринчи күнү 1 жастык койсо, экинчи күнү 2 жастык коюп, үчүнчү күнү 3 жастык коюп туруп, ошо үчүнчү күнү сен мындан кийин бизде конок болбосоң мындай болбой кет деген маанини ошо 3 жастык менен билдирген экен да. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө студенттер тарабынан жасалган ойлоп табуучулук, көркөм өнөр багытындагы кол эмгектеринин көргөзмөсү, жаратылыштын кооздугу, улуттук кийимдердин баалуулугун айгинелеген көркөм сүрөт катышуучуларга тааныштырылды. Анан барып көрө электер көп да. Биз ошону чагылдырып, мына бизде ушундай, Кыргызстанда ушундай кооз жерлерибиз бар деп ошону май боек негизинде, красканын негизинде чагылдырып элге тартуулап көрсөтүп берип атабыз да. Бул да ошо элге бир кандай бир жакшы маанай тартууланат бир жакшы көрүнүш берилет да бул. Андан сырткары мамлекеттик катчы адеп ахлак, таалим тарбия багытындагы бир катар жаштардын ар тараптуу суроолоруна жооп берип, аларга кеп кеңешин берди. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нууманов, Ынтымак, Ош шаары.